Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ошо доор өзгөрүп аткан мезгилде, кылым өзгөрүп аткан мезгилде кыргыз журтунун жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү ушу 21-кылымдын кабарлары кыргыз элине ар тараптан түшүүдө. Абдан ушу маани беришибиз керек. Доор алмашып атат азыр. Кылым алмашып атат, кылым тогошуп атат. Ушу ар бир 2000 жылда кандайдыр бир адамдын жан дүйнөсүндө, дегиле жашоосунда, түшүнүгүндө өзгөрүү болуп турат. Чоң өзгөрүүлөр. Азыркы күндө күн өткөн сайын, керек болсо саат өткөн сайын, убакыт өткөн сайын адамзатта да ушундай изилденүү, өсүү болуп туруш керек. Ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгондуктан ааламдык көз карашка өтүш керек, же ааламдык маданиятка калыптануу керек, же болбосо ааламдык түшүнүккө өтүү керек. Ошонун мыйзам кыргыз элге жерине түштү. Демек, илим түшкөндөн кийин, ааламдык билдирүү түшкөндөн кийин кыргыз жергесине дагы нур төгүлдү. Кыргыз элине дагы бир мындай кут түштү, энергия түштү. Мына могу мусулмандар эмнеге ошол зыярат кылабыз деппи ажылыкка кетип атат. Ошол каба ташка кабар түшкөн деп, ошол жерде энергия бар деп мына кетип атпайбы? Анысы кандай ошо кыргыз жергесине дагы өтө бир чоң энергия касиет түштү. Ар бир доордун улуу илими болобу? Ооба, ар нерсенин убагы болот, учур чагы болот, улуу илими болот. Себеби адам дагы, аалам дагы тынымсыз, чексиз өсүүдө. Касиет күчүнө кирет. Элге эркин өсүү буйрулат. Бурулуш болот, доор алмашат. Адам ааламдык түшүнүккө ээ болот. Азыркы доордун талабы, азыркы ааламдык билдирүүнүн талабы ааламдык түшүнүккө өтүү керек болуп атат. Ааламдык маданиятка калыптануу. Ошон үчүн ушу инопланетандар жөнүндө сөз болуп атат, арбайлар жөнүндө сөз болуп атат, Кудай жөнүндө сөз болуп атат, улуттар жөнүндө сөз болуп атат. Анын ичинен ушул улуу кыргыз журту жөнүндө жоопкерчилиги, милдети, орду жөнүндө сөз болуп атат. Менин жеткирейин дегеним, же болбосо адам кайсы жол менен өнүгөт, каяка өнүгөт, техника менен өнүгөбү, саясат менен өнүгөбү, же маданият менен өнүгөбү, же мектеп берүү менен, билим берүү менен өнүгөбү, же медицина менен өнүгөбү, же техника менен өнүгөбү? Жок. Мына ааламдык түшүнүк менен, же болбосо адамдын өзүндө бир кереметтер ачылат деп, мына сөздүн маңызы, тереңи ушул жакта. Маселе каякта деп коет го, маселе ушул жакта. Урматтуу улуу журтум, ошо көптөн бери көрүп жүргөн, бир жылдан бери көрүп жүргөн көрөрмандар бар. Илим алып жүргөндөр бар, изденип жүргөндөр бар. Ошол бир баш аягын бириктирип сүйлөйүн, баш аягын бир түшүндүрө сүйлөйүн, жеткиликтүү, сиңире жеткирейин, сүйлөйүн. Эң биринчиден азыр ошол оору эмнеден пайда болуп атат? Азыр экинин бири оору. Оору кысылуудан пайда болуп атат, кыжаалачылыктан пайда болуп атат, ушу майда түшүнүктөн пайда болуп атат. Мынантип эле, ушу өзүмчүлдүктөн пайда болуп атат. Ошондуктан ушул сыпатка ээ болуп туруп, ошол адам элди эмдесе болобу? Ооба, ошо адамдык сыпатка, арбайлык сыпатка, могу энергия иштетчү инопланетан сыпатка, кудайлык сыпатка калыптанган адам элдиге энергия жөнөтүп эмдесе болот. Же баягы эскиче диндин түшүнүгү менен айтканда дем салса болобу дегендей энергия жөнөтсө болот. Эмделет, ошол кезде адам айыгат. Ошондуктан мына жаныбыз улуу дүйнөдөн келиптир. Мынабу дүйнөгө, жашыл дүйнөгө.
жаныбыз улуу экен. Бул дүйнөгө кызматка келиптир. Ошон үчүн улуу экен адам. Кайра улуу дүйнөгө кетет экен. Демек ошо бул дүйнө жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө экен. Мектепти деле окутпай койсо, институт окуй албай, анан ар жакта билими жок кор болуп калат го адам. Мисалга да. Ансыңарындай бул могу пендечилик жашоо, бул жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. Мына чел кабык менен, көз менен, ошо эфир менен, интернет мененби, изилденүү мененби, баруу мененби, медреседеби же мектептеби окуу мененби, айтор жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. Турмуштун кыйын кырсыгы мененби. Ошон үчүн биз ушу өсө албай, чөйрөбүз менен калып, же ошол бир майда түйшүгүбүз менен калып өсө албай, ошондон оор пайда болуп атат. Көзүңүздөрдү жумуп, керек болсо жатып алсаңыздар да болот. Биздин үнүбүз эле жетиштүү. Ошо телевизорду чоңойтуп, узун кустардан түз жатып алсаңыздар болот. Аганча шарт болбосо дубалбы, диванбы жөлөнүп отурсаңыз. Анан ошо азыр боштондук деген биринчи маселе болуп атат мына. Боштондук. Бул көрпендечиликтен, рамкадан чыгуу, аалам, табият, адам жөнүндө кең түшүнүккө ээ болуу, өзүндөгү керемет күчтөрдү иштетүү, өзүнө ишенүү, жаратуучулукту иштетүү. Ансагандай ошо өзүңөрдү аябай бошотуп, боштондук деген энергия бар, ошо боштондук энергиясы менен турпатымды бийлесин деп, оюңуз менен ушу оң колуңузду, сол колуңузду, оң бут, сол бутуңузду бошотуп, мээңизди бошотуп, денеңизди бошотуп, ошо жаныбыз улуу дүйнөдөн келген. Жаныбызды бошотуп, жаныңызды бошотуңуз. Кой бериңиз, кыйнабаңыз жаныңды. Баягы отун көтөрүп келип жерге койсо, оор жүк көтөрүп келип жерге койсо да деп эс алат го. Эки чакка суу көтөрүп келе жатса деле, ансагандай ошол жаныңыздарды кой берип, бул ааламдык сабак убагында ушундай энергия иштейт. Анткени ааламдын эле сөзүн сүйлөп атам да. Ошондо айыкса болот адам. Боштондук энергиясы мен турпатымды бийлесин деп, мен улуу энергиянын ээсимин деп, мына улуу дүйнөдөн келгенсиз. Улуу энергиянын ээсиз. Ошо өзүңүздү бошотуп жатыңыздар же бошотуп отуруңуздар. Мына бизге YouTube'дан көрүп атабыз, айыгып атабыз, уктап калып атабыз, кайра уга берип, ошол сөздөргө маани берип, кээ бирин жаттап, кээ бирин аткарып атабыз, калыптанып атабыз деп, ошо көрөрмандар, кыргыз журту, өсөк өскөн адамдар көп чалат. Ансагандай ошо өзүңүздөрдү бош алып отуруңуздар. Менин сөзүмдү жаттап калыш кыйын. Бул ааламдык түшүнүккө жеткен, бийик сыпатка ээ болгон адам, бул Арстан Алай. Кынтыгы жок сүйлөдү, сөздүн баары эле жагып атат деп отура бересиздер. Бирок ошол сиңириш үчүн өзүңүздөрдү бошотуңуздар. Өзүңүз кысылганда ошо кара куш мээңиз деле иштебей калган, эс тутумуңуз жоюлган, сөздү да эмдеп, мындай эптеп бере албайсыз, эстеп да кала албайсыз. Ошон үчүн кара куш мээн иштетишип, клеткаларды бошотуп, бирдеме сиңиш үчүн ошо бош отуруңуздар. Бүгүн темабыз ушул болуп атат. Улуу кыргыз. Мына менталитет деген бул эмне өзү? Мына элдин менталитетине туура келбей атат деп сүйлөп атабыз. Көпчүлүк сүйлөп атат. Менталитет деген бул табигый жөндөм, мындай жөндөмү бар деп айтат го. Ансыгандай ошо кыргыздын табигый жөндөмү эмне? Жөндөмү. Кыргыздын улуу кыргыз жер ааламды байланыштырып сактап турат. Улуу кыргыздын ошо табигый жөндөмдүгү, жер ааламдын түбөлүктүгү, түркүгү. Мына ааламдын сөзүн айтып атабыз го. Табиятка бейиштик айланышыбыз керек, мээрим төгүшүбүз керек деп атпайбыз, көрдүңүзбү? Кыргыз башканы жана мына кулбуз дей берип, кул деген курсак тойгузуу үчүн эле жашайт да. Биз кул эмеспиз, биз асманды да сүйлөйбүз, ааламды да сүйлөйбүз, ааламга да маани беребиз, табиятка дагы, улуулукка, башка бир бийик сыпаттарды ошо улуулук үчүн күрөшөбүз. Ошо биздин ой жоорубуз, же болбосо мындай табигый жөндөмүбүз эмне? Жер ааламдын түбөлүктүгү, түркүгү. Улуу кыргыз көктөгү жашоону жерде туруп тескеп турат.
жылдыздарды санап, жыл болжоп, эми бул улуу кыргыз деле бар экен десек, мындай карап көрсөңүздөр, кыргызда бир сөз бар го, ай караган текедей мени күттүрдүң го деп коет го. Ансыгындай ошо кайберен, кайыптан бир пайда болгон, колдо багылбаган кайберендер улагы кеч туулуп өспөй калбасын, же эрте туулуп өлүп калбасын деп туруп ошо жазды болжоп билип ала турбайбы? Ошого карап анан мамиле кылып атпайбы эчкиге? Мындайча айтканда кулжа арка дегендей. Карасаңыз, кантип анан ошо кайберенден өзүн тааныбаган адам андан бийик болбосун? Кайберен билип алып аткандан кийин. Мына улуу кыргыздын табыгый жөндөмү. Бирок эми азыр ошого калыптана албай калдык да. Жерде туруп көктөгү жылдызды тескеп турат, көрүп турат дейт. Биздин табыгый жөндөм. Биз батыштагыдай эмес, ал эрге тийип, ал биздин табыгый жөндөм эмес. Ошо менталитетибизге туура келчү баш мыйзам жок болуп атат кыргыз журтунда. Идеологиябызга туура келчү бир багыт болбой атат. Ошон үчүн кыргыз өспөй атат, куурап атат. Бөлөк элди туурап улагасында калып атат. Ошо улуу кыргыздын бүгүн менталитет жөнүндө сөз кылмакпыз. Улуу кыргыз караңгы сырларды, жөлөмө күчтөрдү дос кылган кызыр тектүү эл. Мына ышкырса шамалы келсе, бул көзгө көрүнбөгөн күчтөрдү дос кылып атпайбы? Караңгы сырларды, баланы учуктаса, адам ооруп калса, баланын жүрөгүн көтөрсө, караңгы сырларды, жөлөмө күчтөрдү дос кылган кызыр жылоологон тектүү эл. Улуу кыргыздын менталитети ошол. Табыгый жөндөмү. Техникага, утурумдук жашоого токтолбогон, тоо башында тунук касиетке сүйөнгөн, тунук гана касиетине, тоо башында жашайт, тунук касиетине токтолот. Сөзү ак, көзү от, ырымы ыйык эл. Караңызчы, биз ырымдан качтык да. Ар кандай агымдын келип алып, ырым деген ширик деп эле бүтүрдү го. Небиз калат анда? Баары эле ширик болуп калса, калпак кийсең ширик болсо, анда селде менен жүрүш керекпи? Мисалга. Же болбосо саясат келип алып эле батышка багынтып калды го, болгон жакты. Ошон үчүн батыш өтө кыйрайт. Себеби аалам сырын ача элек да, ааламдык мыйзам түшкөн жок да аяка. Табият кызматын биле элек да, адам жашоого жаралуу максатын биле элек. Азыр ошондо батыш мыйзамы бүттү, эми чыгыш илими баштайт. Чыгыш илими бул. Күндө эле кайдан чыгат? Чыгыштан чыгат го. Чыгыш элинин жашоосу, ошондо кыргыздын жашоосу, кыргыздын дүйнө таанымы, кыргыздын илими дүйнөнү бириктирет. Ошондуктан элди кабыл алыш үчүн биз өзүбүз дайым болушубуз керек болуп атат да. Дүйнөнү бириктириш үчүн биз өзүбүз биригишибиз керек болуп атат. Биз ошо менталитетке калыптанышыбыз керек болот, жаңыча. Жаңыча идеологияга, жаңыча ааламдык түшүнүккө, жаңыча ошо бийик түшүнүккө жетишибиз керек болуп атпайбы? Улуу кыргыз мал жандуу, улуу маданияттуу. Улуу маданият деген мына арбай сыпат кыргызда бар да. Жалган айтсаң жакырчылык болот дейт мына. Качан кыргыз жамаачы тиге бир жыртык кийим кийди эле. Жок болсо дагы жакшынакай жамаачы кийген го. Азыр ошол батышты туурап балдар кыздар жамаачы жынсы кийип атат. Кутту чуруп атат да. Ырымда, ал ырымы ыйык болуп атпайбы? Жашоосу жамаачы болот, то есть жыртык болот. Түшүнүгү жыртык. Тетирсинче улуттук кийимиңди кий деп атат.
ой, кийимиңде ою болсун, чапаныңда ою түшсүн, кандайдыр бир сүрөт өзү күн баш сүрөт, бабалар калтырып кеткен таш бетинде, ушу 9 сороодо саймалы ташта калган сүрөттөр адамдын жаңы алтын доордо, жаңы кылымда, 21-кылымда же дагы келечектеги өнүгүү формуласы болгон атпайбы, караңызчы. Ошондо биздин табыгый жөндөмгө караш керек болуп атат. Мал жандуу, улуу маданияттуу, салкын кандуу, табыгый жүздүү, табылма эмес, абырасында табыгый жүздүү, талабы күчтүү эл. Сиздин үй бүлөңүздө кыйынчылык болуп атабы, кырсык болуп атабы, жакының качып атабы, жакшы көргөн адамың душман чыгып атабы, сенин абыраң бузулуп кеткен. Табыгый болбой калган сенин абыраң. Сеники табылма болуп калган. Жасалма болуп калган. Мына ошондон анын абыра бузулганда ушул болуп атат. Улуу кыргыздын сыпаты бул кул эмес, бул байкуш эмес, пенде эмес. Бул жетимсиреген кыргыз эмес бүгүнкү күндө, куугунтук жеген. Улуу кыргыздын сыпаты асманда калып кара куш, төбөдөн качырган. Кабылан делет. Алып кара куштап келе тоо кепеге камап атат да, чөлгө алып келип атат. Тоодогу адам деле. Аны ошондон бук болуп атат, бун чыгарып атат. Улуу кыргыздын өзөгү, ички жан дүйнөсү. Ажалды качырган калыс. Көрдүк Кош Коогон алаңында, алайлыктар түшүп келгенде, кыргыз козголгондо. Ажалды качырат, калыс, каршыны бириктирген тегиз улуттарды жетектөөчү, жөрөлгөчү. Мына жаңы доордо. Улуттарды жетектейбиз барып биз. Эмнебиз менен барып алып ошол жерде президент болбойбуз. А жерде отуруп алып ушул идеология, менталитет, ааламдык маданият, ааламдык сыпатка, касиетибиз менен улуу кыргыз бос үйдө отуруп боштондукка чыккан, көрбөй туруп көсөм сүйлөгөн, бийик ой айтып бийлик кылган дегендей эле. Мына бийик ой айтып бириктиребиз, бийлик кылабыз. Кара күч менен бирикпейт. Касиет менен биригет. Энергия менен биригет. Улуу түшүнүк менен биригет. Мактоо менен, жасоо менен, духун көтөрүү менен биригет улуу журт дегил адамзат. Мына урматтуу улуу журтум, кыргыздын менталитети. Улуу кыргыз көкүрөгү менен, жүрөгү менен жашоону теңдеп турат. Улуу кыргыз сыйкырчылыктаны иштетип жашоону тейлеп турат. Кыргызчылык бул өзү сыйкырчылык. Аны да жаманатты кылды да, момун мусулмандар. Сыйкырчы деп жасып албайсыңбы? Сыйкырчылык да баланын жүрөгүн кыргызчылык менен көтөрдү. Бул сыйкырчылык. Медицина алы келбейт кого. Техниканы алы келбейт. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, биз менталитетибизди башкага алмаштырып алдык. Мисалы, Куудул Абдылда айтып атпайбы, мен кой кайтарса коюм жоготуп эле кечинде өсүм келем, ал менин кызматым эмес депчи. Анысы кандай? Азыр ошо өздөрүн тааныбагандар, менталитет идеологияны түшүнбөгөндөр, кыргыз журтун тааныбагандар бир тупик эле өнүкпөгөн жолго алып барып атат да. Келечектин мыйзамын билбегендер, жаңы доордун талабын билбегендер, дүйнөдө эле ушул туңгуйкаты калып атат. Кыргыз журту өнүкпөй, жөн эле өчүп калчу жолго келди. Ошон үчүн баш мыйзам, менталитет, идеология карап түзүлүш керек. Учур чакка карап ылайыкташыш керек. Эркин чабыттай уча турган алып кара куштай болуш керек баш мыйзам өзү. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, бурулуш жасаучу, өзүн таанычу мезгил келди.
1917 Ленин чындык деп мен сыяктуу ошо орус элин ушинтип правда улуу чындык деп алынын келишинче элди ойготуп атып курган. Бул жерде дагы так берилет. Аба күчтөрү бир кылымда бир жыйынтык чыгарып кетет деп. Быйыл да 17-жыл 7-ноябрга жакындап калды. Бир өзгөрүү болуш керек. Ал адам чындыкты айтты. Анын да кара куш мээси башкача иштеген. Ой жүгүртүүсү, элге болгон көз карашы, сүйүүсү. Ал теңдеп берген, тегиздеп берген, байды банкрот кылган, карыз кылган, ортого тарткан. Азыр да биз ошондой бир состоянияга келди да. Кембагалды башчы кылган, анткени кембагал кыргыз кырсыгып жүрүп өсүп алды да бир сыпатка келип калды. Эми ушу кесиби көп, мына кесип. Шаманчылык кылса кыргыз, батасы менен, назары менен, оозу менен, сөзү менен, көзү менен жаратып койсо, кесиби көп да. Кемчилиги жок. Кесиби көп, кемчилиги жок. Кыргыздар башчы болот. Ошолор иштейт, адам сыпаттар. Алар коррупция кылбайт. Алар уурдабайт. Аларда башка түшүнүк. Жаным ааламдан келип туруп ааламга кетет. Мага ал акчаны ала кетпейм. Ал акча менин жан дүйнөмдү бузуп коюшу мүмкүн. Жолдон адаштырып коюшу мүмкүн. Анын араак карма деп. Мына ошо улуу чындык ошентип анан кыргыз өлкөсү түптөлөт дагы дүйнөгө көчүрүлөт. Бул көктүн каалоосу, бул болчу нерсе. Буга эч ким каршы чыга албайт. Багынат, кошулат. Ошентип ааламдан мыйзам түштү. Ошо ааламдан мыйзам түштү. Билдирүү, сунуш, тапшырма. Түшкөндөн кийин азыр кылым мыйзамы күчөдү. Мындан ары адамдын акылы эч нерсени чече да, жетектей да, токтото да албай атат. Мына кут деген берүү болуп атат. Бул кудуреттүү улуу табылга. Кут бул Кудайдын буйругу менен гана берилет экен. Ошо биз дагы түш аянда кут кармаган ушул иш болгон го. Кут бул Кудайдын нуру, деми, баягы элдин деми менен үй жылыды дегендей. Энергиясы. Сиздер ошол эми кутуңуздарды отургузуңуздар үйүңүздөргө. Биз көрүп атабыз көпчүлүк менен иштешкени. Бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат деп кое турматтуу болушду. Ошо майда түшүнүктөн, майда көз караштан, ак кара калдыруудан, ызылдактан келип сизде үйдө нерв болдуңуз, ызылдадыңыз, же жалгыз деле кыжаалат болдуңуз. Качып кетти куттарыңыз. Мойдун ээси бар деп коет го, ээси да жоголду. Кичик бала сүйлөсө периште сүйлөтүп атпайбы деп коет го, ада жоголду. Бизде ошол эне жол башчы, эне ааламга өзөк аял деп сабак өтөбүз го. Аял дүйнө элинин түзүүчүсү. Аялды Кудай алсыз жаратты, бирок өзүнөн кийинки эле сыйкыр керемет касиетти берди. Эненин тилеги тез орундалат деп. Ансыгандай бизде ошо касиеттүү энелер бар. Чакырыңыздар, телефондорун берейин. Ошол китептерди алып барып, бир 5-10 үй бүлөңүздү, жакын сиңди агаңыздарды чакырыңыздар. Кичине сүйлөп берсин. Ошо качып кеткен касиетиңиздерди отургузсун. Үйүңүздөрдү мындайча айтканда тазалап кетсин, баягы эскиче айтканда. Үй тазалатам дегендей. Аны көз ачык тазалай албайт, аны молдо кожо тазалай албайт. Аларда ааламдык түшүнүк жок. Ааламдык түшүнүк менен мына китептерди алып барып үйүңүзгө жайгаштырып, ашып кетсе 300 сом, 500 сом. Бир күрүчүңүздү басып, дасторконуңузду жайып, чакырыңыздар, отургузуп алыңыздар ошо отуңуздарды. Ааламдык сөз сүйлөнгөн жерде, улуулук сөз сүйлөнгөн жерде демек таза да. Ошо кишинин аурасы таза, ошо балдардын жолу ачык. Ошол жерде ак ар дайым кеп. А бул китеп болбосо, мындай улуу сөз болбосо, үйүңүздө мына азыр уксаң жакшы, анан эшикке чыксаң унутасың. Кайра бу жерден эфирди көрүп сен периштеге айланасың. Чын эле да, чын эле деп. Кайра эле пендеге айланасың. Алар бар ошо китебин берип, сабагын өтүп, бир аз түшүнүк берип, патасын берип, азыр ар адамдын эле жол ачылганын каалап турабыз. Ар адамдын эле ушу мендей бир түшүнүккө өткөнүн каалап турабыз. Ар адамды ушу пендечиликтен чыгарар, чыксын деп каалап турабыз. Ошо биз илимдештер, ушу кыргызды ойготуучулар, кыргыздын кут кайра, кыргыздын улуулугун таанытуучулар. Биз каалообуз ошол.
Ошондо азыр адамзат бир мүнөзгө өтөт, бир идеяга өтөт. Күлүп жайнап эле ошо бай элде болсун дегендей эле болуп калат. Ошон үчүн чакырыңыздар ошо эжекейлерди. Келсин, сабагыңыздарды өтүп берсин. Бир көз ачка деле үй тазалатам, анан магазинди аластатам деп жүрөсүз. Ал эмне? Ал келди кетти. Анда сыпат болбогондон кийин, өзү бир сыпатка ээ болбогондон кийин, аалам жөнүндө бир түшүнүгү болбогондон кийин, эки дүйнө илимин өздөштүрбөгөндөн кийин аныкы иштебейт. Касиде окуган молдодон 30 чакырып кел, иштеке иштебейт. Алар ак жолдогу адам, бирок табыгы илимсиз адамдар. Доордун талабын билбеген адамдар. Алар өлүмгө баратат. Бейишти жерден иштеп баратат. А биз өлбөстүктү үйрөтүп баратабыз. Айырмабыз асман менен жердей. Ал кыргызды басып баратат. А биз кыргызды көтөрүп баратабыз. Айырма асман менен жердей. Урматтуу улуу журтум, ошо утурумдук сөз сиздин үйүңүздүн кутун ачып учуруп койду. Утурумдук сөз. Мына жалган айтылган жерде жакырчылык болот дейт. Жалганды айтып атып, жакыры болуп атасыздар үйдө. Жаман сөз, улуу кыргыз мына жаман сөздү оозуна албайт. Жаман айтып келсе, жакшы сөздү айтып узатып коет, антпесе куту качат дейт. Жаман сөздү оозуна атып, кутуңузду качырып койдуңуздар. Келинсин, ошо эжекейлер барсын, китебин таратсын, сүйлөп берсин, батаңызын алсын, кичине бир мындай энергияңарды тактап берсин. Ошентип айыл оңоп кетсе эле, анан аякта пендечилик жоюлат. Улуу сөз болуп калса, пендечилик көз караш бүтөт да. Аякта агым дин өзүнөн өзү жоюлат. Аякта өзгө саясат өзүнөн өзү жоюлат. Салттуу кеп болуп калат. Улуу маданиятка жараша саясат болот да. Урматтуу улуу журтум, рекламалык тыныгуу бар экен. Андан кийин сөзүбүздү улайлы. Мына рекламалык тыныгууда көрүп атабыз. Мобильный связь техниканы мактап атат. Буга дагы жаңы доордун талабы өзү туура келбей калат. Мисалга биз илгери ушул райондо жашап жүргөндө Бишкекке переговорныйга барып, анан заказ кылып, 1 саат күтүп, бир жумада бир сүйлөшүп, ошо менен деле иш бүтчү. Ошо менен деле жашоо өзү ордунда болчу. Азыр мына 2ден телефон көтөрүп жүрөбүз, бирок иш деле бүтпөй атат. Тетирсинче техникалык доор бүттү азыр. Теңдик деген доор башталды. Бул техника ушул же телепатия ишке түшүш керек болуп атат. Сен техника менен жаратпайсың да, жакшы көрүп оюң менен, батаң менен жаратасың да. Телонун, көздүн, ойдун мындай иштөөсүнөн, энергияңдын, касиетиңдин күчтүүлүгүнөн жаралат. Техниканы жоюп коет экен. Утурумдук байлап коет, жырткыч мүнөзгө өткөрүп коет. Аны адам билбей атат, ааламдык билдирүүдө так берилген. Балдарды алакыстап коюп атат. Мына азыр телепатия иштеп атат, телепатия. Бирөөнү ойлосоң чалат, бирөөнү кеп кылсаң келет, жакаңды деле кармай бейин деп атасың. Жаратуучулук иштеп атат. Тело өзү ишке түштү, ошону биз толук иштете албай атабыз. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, кут дегендин көп кыры бар. Ошентип биз мына так берилет. Мына ошо китептерди эжекейлер жеткирип берет. Ошо чүйдүн тегеретеси, көлдүн тегеретесине илгери биз укчубуз. Ошо түш көрсө түшүн жоорутам деп атын токуп, камданып, мана ошо жер кезип, жолго түнөп барып, анан ошо олия сыпат адамдардан, касиеттүү адамдардан түшүн жоортуп келишкен деп. Анан аздыр көптүр оору эмне болуп атат? Мына улагадан учурашпа дейт улуу кыргыз. Улаганы кулачтаба дейт. Үйгө аркаң менен кирбе. Үйгө киргенде үшкүрүнбө. Үй эмне? Бул сенин түнөгүң. Анысы кандай биз качырып алдык да болгон касиет. Эмнеге улагадан учурашпаганда ата тегиң нарбай турат.
жамандыкты киргизбей, жакшылыкты чыгарбай сактап турат. Биз ошону качырдык. Эмне менен качырдык дегенде, утурумдук рахат денени уулантат. Арам ишти астанаң алып келип жайгаштырат. Андан ары ажал отуна түртө салат. Утурумдук нерсе менен. Утурумдук рахат деселе бир мындай аракты же болбосо дене рахатын элестетпеңиздер. Утурумдук рахат мына майда сөз деле. Көз караш калдыруу деле бул утурумдук рахат. Түбөлүгү жок болуп атпайбы? Карытып койду сени, оорутуп койду. Пайда жок да утурумдук рахатта. Мына биз ошол кутун үйүнө отургузуп коюу, ошол жерге бата берип коюу. А жерге барган жөн бата бербейт да, могу китептерди алып барат, сүйлөп берет, сабак берет, эртең сиздин колуңузда материал бар. Сиз да бирөөгө сүйлөп берген атпайсызбы? Бул улуу иш болуп атат, түбөлүктүү иш болуп атат. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз, айтыңыз. Биз кошунабыз менен 2 айдан бери урушуп кеткенбиз да. Кантип табышарыбызды билбей атабыз. Жакшы. Угулуп атабы? Угулду, жакшы. Аябай жакшы суроо. Эми мынандай эжеке. Ар бир адамдын жаны улуу дүйнөдөн келиптир да, улуу дүйнөгө барат. Демек, сиз урушууну эки кырын көрөлү. Бирөө менен урушканда мына азыр кантип элдешерди билбей атабыз деп атпайсызбы? Ичиңизден бир нерсе иштеди. Анан эми жерде бириңди жаман дебе дейт. Жаның ааламга барат, ааламда оордуң бар, ошого карап мамиле кыл дейт. Барып эле мен жан дүйнөм жардылыгынан жаман айтып алыппыз, кечирип коюңуздар деп эле ушинтип айтыңыз. Абдулдаев айтты десеңиз деле болот. Менин жан дүйнөм жардылыгынан кетирип алыпмын, кечирип коюңуздар. Биз жаныбызга карашыбыз керек экен, биз турпатыбызга карап күнүмдүк эле карап алыппыз. Бул түбөлүктүү эчтеке жок экен. Түбөлүк деген бул жанда экен. Кечирип коюңуздар, бизден кетти. Же эгизиңиз, эриңизди эгиз деп коет эми жаңы доордо. Эгизи менен кетип калды. Баягы ошол убакта настроениябыз жоктур деле кечирип коюңуздар, же чала түшүнүп калды, кечирип коюңуздар деп, ал улуулук сыпат. Алардан кетсе да кечирим сурап коюңуз. Эми кошунабызго баягы алыскы туугандан жакынкы кошуна деп коет го, деп эле кечирим сурап барыңыз. Анан бу жерде так. Өзүңдү да жаңыдан кабылда. Күнүгө да бирөөнү да жаңыдан кабылда дейт да. Анысы кандай мына күнүгө өзгөрүү болот атпайбы? Мына аң сезимиңиз өзгөрдү, түшүнүгүңүз өзгөрдү. Анысы кандай ушу мени жаңы атыңызды айтып, мени жаңы Сабира деп кабыл алгыла. Мен аябай өзгөрдүм, кечирип коюңуз десеңиз, көңүлү жибип кетет. Барыңыз кечирим сураңыз. Жөнөкөй эле бул, мына эмелеки экөө сөздү айтсаңыз болот. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Астанабай, азыр элде деген мындай сөз чыгып ататпы? Октябрда деген акыр заман келет экен, анан бир ташты келатыптыр, анан эмнесе жол элдин баардыгында эмесин чууга салып интернеттен көрүп атабыз деп кош. Ошол жөнүндө кандай жооп бере аласыз? Жакшы, жакшы. Аябай жакшы суроо. Эми арыстан алай касиетке толду, баардык суроого даяр. Биз азыр айтып атпайбыз, ар бир адам бир мындай кызматка жаралып келет экен. Мына менин бир кызматым элчилик, бир кызматым ошо адамзаттын огу дегендей. Анан анысы кандай ар бир адам кызматка жаралып келгисе, азыр дагы ар бир мамлекеттин дагы кызматы орду бар. 5 мамлекеттик ааламдан так берилет. Мисалы биз айтып чыктык го, Путин это спаситель всего человечества. Путин это сложный биоробот депчи. Ал мына спаситель, сейчас он спасает, старается спасти мир. Ал мындай ар кандай разговорду видеть этип атат дүйнө менен, мисалы согуш токтотуш үчүн. Көрдүңүзбү? Ошондо орус элинин милдети, 4 мамлекет, 5 мамлекет эле санап кетейин. Адамзатты сактап калуу үчүн күрөшсө, орус элинде тынчтык болот, жаңы доордо жакшы жашай алат. Америка азыр аябай тетриш кылды. Америка бу жерде азыр согуш ача менен доллар менен басынтуу эмес.
азыр Америка табиятты кантип сактап калабыз деп күрөшсө, Американы суу каптамак эмес. Жанагындай тарынада болмок эмес. Азыр ал тетири кетти. Бул акыркы Американы бурчу, көктөн буйрулган адам бул Трамп өзү. Мына экинчи мамлекет. Америка табиятты сакташ керек, орус эли адамзатты сакташ керек, Кытай эли. Мына азыр карасаң Кыргыздын ыйык балдары көчөдө асфальт куюп атат, ысыкта иштеп атат. Жок, Кыргыз өзүн тааныбаган үчүн ошондой майдага түшүп алды. Улуу касиетин иштеткен кезде улуу Кыргыз анын түйүшүгүн Кытай келип ошо куткарыш керек, майда түйүшүктөн. Алар ошон үчүн жаралган. Анан Кыргыз журтунун жоопкерчилиги бул ааламды сактап калуу. Аурасы менен, бийик түшүнүгү менен. Анан алар окумуштуулардын, эми ал айтылып чыккан го 12-жылда эле конец света болот деп, анан бирөө мыл дайындап, бирөө жип дайындап, жеңилирээк мууну өлөлү дегенге чейин барышкан го, шам дайындап, свеча жагып. Бул жерде эле окумуштуулар айтып чыккан го, колтойгон эле окумуштуулар могу философтор 2 күн чыкпай калат деп. Мен айтып чыккан бул конец старой эры. Конец света не будет, это конец старой эры. Эски доор бүтүп атат, эски түшүнүк бүтүп атат деп. Ансыганда эч кандай эчтеке болбойт. Себеби Кыргыздан азыр ыйыктар чыгып ааламды аурасы менен сактап калды. Аны эми адам көрө албайт экен, аны ошо кыргыз ыйыктары. Ал бул жалган сөз. Андай коркунучтуу нерсени жакшыга жоюп салыш керек. Болот, аркасы жакшы болот деп коет го. Ууру алса алсын. Көлөкөсүн алыптыр, берекеси калсын деп коет го. Анысы кандай бул болбогон эле кеп. Себеби азыр алтын доор курулду. Азыр табиятта, ааламда өз ордуна отурду. Азыр адам өз ордуна отура албай атат. Абдан жакшы суроо эжеке. Ыраазымын мен ушунчалык өсүп атканыңыздарга. Мына урматтуу улуу журтум, караңызчы. Ошондо азыр ар бир адам бул жерде так ар адам касиетинен ашык иш кыла албай калат дейт да. Мисалы, алдамчылардын жүзү ачылып калды го, демек алардын башка жолу жок, жүзү ачылды. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, айта кой. Алло, саламатсызбы? Саламат, айта кой, айта кой. Алло, саламатсызбы? Айта кой. Мен Талас областынын Бакаякар районунун Абдуайынан талап атам да. Бизде ушундай болду да. Айтканда, тагын айтканда азыр 2017-жылда отпайсың, өзгөрүү болот депчи. Ошо өзгөрүү неден болот? Ошону түшүндүрүп бербейсиз? Жакшы. Урматтуу улуу журтум, өзгөрүү эң биринчи адамдын өзүнөн башталат. Адамда аябай өсүү болот. Мына кыргыз 2 жол менен гана бутуна турат. Ушу жана бүгүн менталитетти гана айттык. Эмки ушу 4-күнү идеология жөнүндө сөз болот. Идеология менталитетине карап баш мыйзам түзүп берсе, кыргызга мындай президенттин деле кереги жок. Жөн эле бир жол башчы керек. Эл башчы, жол башчы дегендей элечи, ал эл өсүү менен өсүп кете берет. Ошол эле бир багытты көрсөтүп коюу. Бул биринчи мыйзам. Экинчи, экологияны кароого алмайын, экономика эч көтөрүлбөйт. Тетриш кылып атат да, азыр көлгө алып келип киши түшүрөбүз, анан ошондон экономика көтөрүлөт деп. Жок. Ошо кыргыз элине табыгы илим түшкөндө нур, энергия кут дагы түштү. Эгер экологияны кароого албай, көрүнгөн жерге ээ кылып, сатып, чет элдиктерди ээ кылып кастырып койсоң, ошол жерден шайыктары, пирлери, мазардын ээси бар деп коет го илгертен. Чарпып коет, мамлекетте оор жоготуу болот. Мына Кумтер бирдеме кыл деген менен найразы болуп атат го, кыргыз журтуна пайдасы тийбеди, тиги бу дегендейчи. Анысы кандай, ошо экологияны кароого алганда экономика өсөт. Экологияны кароого алыш үчүн экологияны адамзатка түшүндүрүш керек. Мисалы, мына жаратылыш адамдын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы, жаратылыш бул Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети, жаратылыш жерде жашоо жок деген сыяктуу ошентип адамдын көкүрөгүн бейишке айлантып келген кезде анан табият тынчып, анан аалам тынчып, анан ошо көзгө көрүнбөгөн күчтөр мээрим төгүп, өзүнөн өзү иш оңолот го мына. Анысы кандай ушундай болот. Анан өзгөрүү ушу 2017 менен 2020 жылдын ортосунда өтө чоң өзгөрүү болот.
Бул караңгыда деле, ачыкта деле. Бул кандай болот дегенде, оң колуң касиет болсо, сол колуң каражат. Каражаттуу мамлекеттерде өтө кыйроо болот дагы, касиеттүү мамлекет өтө көтөрүлүп баштайт. Мына мен азыр кээ бир айтат экен да, зимани бойт депчи. Бул өтө чоң сыйкыр сөз, бул өтө чоң керемет. Эгер сенде кыш болуп турса, эч качан жан дүйнөң өспөйт. Сени карып турсаң, пейилиң бузук болуп турса, оңолбойт. Анысы кандай ошол кыргызды, ошо Арстан Алайдыбы, тоонубу, кыргызды канча кеп кылган сайын кыргыздын касиети күчүнө кирди. Ошол 2010-2011 жылдардан бери, мисалы ушул сөз болгондон бери, баягы уйгурлар деле Кытайда айтып коет экен да, акча берип ушактатат экен. Ушактаган кезде ошонун иши жүрөт экен да, баягы бирөөлөр сүйлөп тазалап коет. Анысы кандай ошо кыргыздын тоолорун, кыргыздын ыйык жерлерин, ошо кыргызды кеп кылганда касиети күчүнө кирет дейт. Анысы кандай азыр аябай кыргыз касиет күчүнө кирди. Касиет бийлик ээлеринде эмес, байларда эмес, касиет карапайым элдин ичинде. Карапайым элде өзү карапайым, караңгы сырлар байырылады. Карапайым деген ошол. Мына ошолордо бир өтө өсүү болот. Ошолор бир жаңы доор менен аябай өсүп атат. Аябай ошон үчүн жанагы улуу кыргыз калыс тегиз болот да болот. Ошондо калыс болгон үчүн башкаларга карапайым эл сын коюп атат. Мейли агым диндергеби, ар кандай саясаткабы, мейли байларгабы, мейли бийликтегилерби. Азыр карапайым элди көтөрүп чыккан кезде ошол мына бир кезде диндегилер айткан го, Манас деген бул жалган, анан бул миф, анан бул жомок деп. Азыр айтып калды го Манасыбыз бар, анан Манас намаз окуган дегендей. Бийлик ээлери деле ошол улуу кыргыз анан деп да бирдеме сүйлөп калды го. Азыр карапайым эл өскөн кезде эле анан ошолор ээчип жөнөйт. Ушундай өтө бир чоң өзгөрүү болот. Анан митинг кылабыз, революция кылабыз дешке болбойт, себеби эл бир нерсени көрмөйүн, ал революция кылбайт. Азыр эл өскөн кезде ал өзүнөн өзү эле ошо жан дүйнөдө анан мындай коомдо өзүнөн өзү эле революция болот, то есть өзгөрүү болот. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алыстап кетти окшойт. Мына урматтуу улуу журтум, акыры ушу кыргыздан качкан падышалар деле кайра келет. Эмнеге дегенде эл аябай кечиримдүү болот, барып өзүн тааныйт. Анан Арстан Алай аларды актайт. Актайт деген кандай? Мисалы ааламдан берилет, бүгүнкү күндө эле ошол качкан падышалар деле бул көктөн буйрулган депчи, атайын эле. Эмнеге дегенде кыргызды ойготуу үчүн деп. Башыңа иш түшкөндөн бирдемени издейсиң да. Эгер жакшы заман болуп аткан болсо, биз кыргыз аалам жөнүндө сөз болмок эмес, ааламдык маданият жөнүндө сөз болмок эмес. Ошентип алар да акталат бир кезде. Анан кунун төлөйбү, анан ушу баары бир кыргыз кечирип кое берет, айкөлдүгүнө келет. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Айта кой. Эме Арстан Алай айданайын. Мен Австриянан Кынданайынан салып эле. Өзүм 10 жыл болду баспай атам деп, бутун баспай. Эмне кылышым керек? Башым дагы ооруйт. Анан түнкүм жок. Жакшы. Эжеке чыктым. Жакшы. Урматтуу улуу журтум, Кудай буйругун түшүрдү. 98-жылы адам ата көрүнүп. Анан өзүнүн буйругун аткаруу максатында адамзатты кырсыктырып туруп, өткөлдөн өткөрөт, өтпөсө табияттан жоёт деп берилет.
биринчи эмнеден кырсыгат? Бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, бирөөлөрдүн бактысынан, төрөттөн, ырыскыдан, аң сезими жабыркайт, түшүнөн, бала чакасы кырсыктайт, буюм жоготот, пикир келишпестик, турмушунан, мүнөзүнөн, сыртына жара чыгат, өңүнө суу көрсөтөт, колунан берекеси кетет, себепсиз чоң чыгымдарга. Ошентип сизди ойготуу үчүн бир кырсык болуп атат. Бала чакаңыздан кырсыгат. Азыр бир соо киши жок. Бир соо үй бүлө жок. Ошон үчүн жана кутуңарды отургузуп алгыла деп аткан ошол. Ошол жерге барганда сабак болгондо бир түшүнүк болот, өйдөлөйт. Анан бут ооруну ошо жаңы анатомияда берилет. Бут эмне оорубаш үчүн эмне кылыш керек, же бут оору эмнеден пайда болот дегенде, могу жашоонун улуу деп кызмат кылсаң бутуң оорубайт дейт. Биз бул жашоонун улуу дебей атабыз да. Күн өтсө болду, айлык тийсе болду. Мисалы, мына азыр мындай билбейм эми кайсы мекеме кандай иштеп аткандыр, бирок көпчүлүктөр эртең менен жумушка кеч келет экен, мисалы шефтери. Түштөн кийин жок болуп кетет экен, уктайбы, түштө барып, анан бир кечкурун келет. Ушул сыяктуу эле бир күн өткөрүү, айлык алуу, бир жерден урдамай. Улуу деп кызмат кылбай атат да. Мына улуу биз изденип атабыз, улам жаңылыкты киргизип атабыз, улам өстүрүп баратабыз. Бул улуулук үчүн, улуулукка өстүрүп баратабыз өйдөлөтүп. Мына ошондой кезде бут оорубайт дейт. Анан кечинде бир 10дон кийин телефондон да кененирээк сүйлөшүп ушу энерге өткөрөйүн. Анан буттун баспай калганы ушу ичегинин кирдеп калганы. Мына мынтип биз тамакты ар кандай жейбиз, анан илгери айтып койчу. Эми бул жалпы сөз, мындай көкүрөгүңүздөргө албаңыздар. Адамдын ушу заңын жеген иттин башы айланып калат деп. Мына чөп деле жеген койдун ичегисин кардын ачканда кээ бир ичеги чирип кетет го. Анысы кандай мындай ичибизди өзүбүз отравить этип алабыз. Анан ошондо кан бузулат дагы, ушул организмдерге дагы өтө зыян берет. Бул ааламдык билдирүүдө, бул медицинада кандай экенин мынчалык тереңи жок. Анчын ошо ичегилерди да тазалаш керек. Бүт эле аң сезимдин бузулуусу, адамдын өңүнүн карарышы, кара тактардын пайда болушу, ошол боор, өт, анан эле кандын бузулушунан. Керек болсо мындай жаштардын төрөй албай калышы, кандын составы бузулуп кетсе, бензиндин составы бузулса деле машина жакшы жүрбөй калат да. Анысы кандай, ушунун баары эле ошо ичегиден, ушул туура эмес тамактан, туура эмес ойдон пайда болот. Анан кечинде телефондон энерги өткөзүп, азыр бир 3 күн өткөрүп көрөйүн, анан бир кереметин көрөрүз, анан ар жагында сүйлөшөрүз. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер эми качкан касиетти отургузалы. Жалган айттык, жалган айткан үйдө жакырчылык. Жана айтып келаттык эле мына касиет, каражат. Агай суроо бербедиби, кандай өзгөрүү болот деп. Ошондо касиеттүү адам өскөн кезде каражаттуулар кулайт. Бирлери ачылат, ошо мамлекетте кырсык басат. Көрсө азыр каражаттын доору эмес, материалдык мирдин доору эмес, магический доорду деген. Эми материя, магия. Же болбосо каражат, касиет кыргызча айтканда. Мына ошо материалдык мир бүттү, азыр адам жашап. Эми азыр магический мирге, психологиялык мирге өтүш керек болуп атат. Мына ошо кезде анан илгери Манас бабамдын убагында кыргыздын жигиттери көп жерде падышалык кылып туруптур, бийлеп туруптур дегендей, азыр андан 10 эсе дүйнөгө даңкы чыгат кыргыздын. Себеби кыргыздын касиети ачылат. Энергиясы иштейт, сөзү ок болуп калат. Бул Каркыра менен Үсөн кушту бир-эки ооз сөз менен эле алабыз. Сөздө энергия, касиет бар да. Кырсыгып калба, бул улуу журттуку. Кайры жаңылыштың дегенде эле кайрыйт, жөн эле тең ата эле сүйлөшүп эле. Себеби аалам күчтөрү биз тарапта. Көрөрманыбыз бар, угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Мен силерди угуп атып, азыр баарын түшүнүп атам да, мен 5 жылдан бери ушундай сиздей болуп илхом аян алып атам да, азыр мен где-то мартта жазганымды окуп берейинчи сизге. Атуулдары кыргыз калктын, ар бир калктын атуулдарындай өз парзын ар бири аткарсын, калкты бекем сактасын, калктын ар бир калктын төрт тарабынын касиеттүү аламдагы адамзаттын парзы бар. Жараткандын ата-бабалардын алдында өз калктын кутун касиетин, өз ата мекенин көздүн карагендей сакташ. Ар бир калктын өз касиети бар. Ар бир калктын
үт адеби бар. Ошону сакташ ар бир калкка бар. Бир гана дини нуру жарыгы менен жараткандын ал иман деген. Жакшы эжеке, жакшы. Эми ошондо ар бир адамдын өзүңүз айткандай касиети бар, орду бар, жолу бар. Мына биз ушул улуу дүйнөдөн келгенбиз, кайра улуу дүйнөгө кетебиз. Ошон үчүн мындай көрпендечиликке байланбаш керек. Мына азыр адам ошо боштондукка чыгат, боштондукка чыгара алабы? Азыр боштондук деген биринчи закон болот. Дүйнө элинде. Дүйнө эли боштончулукка күрөшүп атат, бирок башка жака өтүп алып атат да. Туура эмес түшүнүп. Ошон үчүн революция кылып, ошон үчүн эч ким жакпай атат. Азыр үй бүлөнү чанып аткан адамдар болуп атат. Кечээ мага бирөө чалды, ушу 5 баласы менен апамдын мүнөзү бузулуп, келинин жаман көрүп атат депчи. Ошо бир боштондук үчүн. Ошо аалам табият адам жөнүндө түшүнгөндө эч кимди жаман көрбөй калат, ошо бир боштондукта жашап калат. Боштондукка эски түшүнүктөгү адамдар, эски саясатчылар чыгара албайт. Алар байлай берет. 7% кредит берем дейт. Ал байлоо кайрачы тетиришке кетип атат. Же болбосо арзандатып коем, анан резиденцияга алып барып аксакалдар жашатып коем. Жөн эле бир болбогон нерсе анын баары. Анысы кандай ошо боштондук, сизде ошо боштондук болгон үчүн бир чоң керемет касиетиңиз ачылып атыптыр. Урматтуу улуу журтум, азыр оору эмнеден пайда болуп атат? Өлүм эмнеден пайда болуп атат? Карылык эмнеге эрте келип атат? Ушунун баары эле кысылуудан, арыздашуудан, атаандашуудан, өзүн тааныбастыктан, кейип кепчөөдөн, улутка, динге, ак карага, жаман жакшыга бөлүүдөн, бир майда түшүнүктөн эле адам ооруп атат. Кел ошондо бир оорудан кутулалы. Өлүм жок өзү. Сен бийик түшүнүк өткөн кезде кейиби сен каяктан, эмнеге ооруйсуң, эмнеге карыйсың, эмнеге өлөсүң? Жок өзү, өлүм өзү жоюлуп кетет кийин. Жок болуп кетет. Мына Тибеттеги кыргыздар 283 жыл, 300 жыл жашайт. Аларда түйшүк жок да, үй салбайт, мисалы, особняк курбайт, бирине бири атаандашпайт, акча жыйбайт, арыздашпайт. Караңыз, мына өзүбүз эле жаратып алганбыз өлүмдү. Эми өлбөс деген ошо да, эми 5-6 эсе, 3-4 эсе көп жашап калсаң, 3 жолу ок тийбесе өлбөс дегендей, анысы кандай ошо жоюш керек ошол нерсе. Чыгыңыздар. Анан ошол кезде адамдын көңүлү тынчса, баары эле бир мүнөзгө өтүп калса, баары эле жаманы деле жоюлуп кетсе, байги дейине жардам берип калса, анан тынчтык болобу? Анан табияттын кырсыгы тынчыйбы? Анан кыш жоюлабы? Адамдын көкүрөгүндө бир бейиш пайда болобу? Мына ушул үчүн күрөшүш керек, урматтуу улуу журтум азыр. Боштондук үчүн, могу унчукпастык үчүн, улуулук үчүн, жаратуучулук үчүн күрөшүш керек. Чыгыңыздар көрпендечиликтен. Небере багып атам, Арсеналай бара албай атам деп чалат да. Неберени ким төрөдү? Ошо баксын. Ошол түйүшкө түшсүн, келип жаныңды ал сен. Эжеке айтып атат го, эле мен сизди угуп отуруп эми түшүнүп атам, өсүп атам депчи. Анысы кандай өс, өйдө эле. Сиздерге кут келип атат эфир аркылуу. Кармап калыңыз, маани бербей койсоңуз айланан жолдошуңузду аяңыз, эриңизди аяңыз, балаңызды аяңыз. Сиз бузулсаңыз, үй бүлө бузулат. Эл бузулса, жер бузулат дегенде, аял бузулса, эр бузулат дегендей эле кеп жерде. Жер бузулса, аалам бузулат. Аалам караңгылашат. Бүт эле адамдын өзүнө, жерден эмес, көктөн эмес, адамдан. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиятта кыргын сүрүүлөр, оорулар, жер титирөөлөр, көчүүлөр, оор тагдырлар пайда болуп атпайбы? Себеби адамдын жан дүйнөсүндө жаратылышта ааламды коргоочу керемет касиет бар. Өзүңүздөр. Жана эжекем суроо кылгандай, өзгөдөн көрбө, өзүңөн көр. Ишиң жүрбөсө ичиңен изде. Эмнеге башка кырсыкпайт да сен кырсыгып атасың? Эмнеге башка журт кырсыкпайт, кыргыз кырсыгып атат? Жолун таппаган адам кырсыктайт да, барып эле таппай кайра келип, барып эле таппайт. Өзгө элди туурай берип биз өнүкпөй турган жерге келип калдык. Бул чоң бурулуш болот ошол. Өзгөрүү болот. 2 жыл, 3 жылда кыргызды тааныбай каласың. Могу күнүң жөн эле бир байкуш бир тыйын болуп калат. Жаман майда түшүнүктө жүрүпмүн. Мен майда бир көз карашта жүрүпмүн деген эле түшүнүккө барып каласыздар. Бурулуш деген ошол, өзгөрүү деген ошол. Биз такыр эле бийлик так үйдөн карап алып атабыз. Бийлик өзүңдө, байлык да өзүңдө, жан дүйнөңдү байытчы. Ана ал майдага маани бербей каласың. Жан дүйнөңдү бийиктеп бийлик кылчы. Колуңа не ылайыкса,
батаң менен оңолуп атса, суроосун кылып атса, бул бийлик эме эмне? Бийликке барабы, сөгүп атат го. Сен бизди карайлаттың. Чын эле да, алаксытты, карайлатты. 1 мүнөттө, 1 секундта бир доор өтүп атат, убакытты туура пайдалан. Чын эле алаксытканга болбойт да. Анча 5-6 миллион элдин эмес, бир адамды жумушка алсаң, сен айлык таап бересиңби же бурмалап атасыңбы? Анысы кандай урматтуу улуу журтум, укмуш сонун бурулуш болот. Кудай буйрса бир өзгөрүү болот. Бизге бөлүнгөн убакыт байыды, урматтуу улуу журтум. Ооба, бизге убакыт аз. Эми мен араң өтө алган кезде убакыт бүтүп калат. Бирок бул илимди, могу улуу сөздөр болгон эфирде барып видеолордо, газета, журналда кетет. Себеби эскичиликти адам өзүнөн өзү жактырбай калат. Бул элдин суранычы менен КТРден чыгыш керек. Элдин суранычы менен ЛТРден чыгыш керек. Мына ушунун эле өзү суроо жооп болуп 1-2 саат. Ошондо адам өсүп кетсе, мамлекетке да жеңил болмок. Бийлик ээлерине да жеңил болмок. Таза коом өзүнөн өзү техникасы жок эле. Эл оңолуп кетсе, коом өзү эле тазармак. Антип техника анан батыштан пул сурабай эле, аны карызга жаздырып анан карыз болбой эле. Ошентип, урматтуу улуу журтум, YouTube'да азыр көптүр көчүрүлүп атат. Ошондон угуп аткандар бар, ошо жактан угуңуздар, көрүңүздөр, кайталап көрүңүздөр, жатыңыздар, калыптаныңыздар. Анан ушу мен байланыш телефонумду берейин. Ошо жана эжекейлерди отургузуп, илимиңиздерди алып, үйгө бир кичине кутту, ааламдык илимди сиңирип алыңыздар. Ааламдык келсе жердеги мына ааламдык илим келгенде адамдык мыйзам өчүп атпайбы? Анысы кандай ааламдык сөз сүйлөгөндө адамдык сөз өзүнөн өзү бүтөт. Шайтан шабыр өзүнөн кетет. Баягы кырсык өзүнөн өзү кетет. Себеби ааламдык түшүнүккө өтүп кеттиң. Ошо эжекейлердин телефонун берейин, телефон аркылуу. Түшүңүздөрдү жооруп берейин. Ошол 706 988 188, кайра эле ушунун 775 коду менен 988 188. Анан ошо 2-чи, 4-чү, 6-чы базар күндөрү Лебединовкада эртең менен 10-до сабак өтөбүз, 1-де сабак бүтөт, 3 саатта сиздер мындан да терең бийик түшүнүккө жетесиздер. Анан ошо жайдын толуп турган мезгилинде адам ата көрүнгөн, ушунун 15-инде дагы кан чыгарып, адам ата жайдын толуп турган кезинде көрүнүп атат. Адамдын теги адам ата, бизде гана ата дейт, бизде гана адам дейт дегендей, ошонун да кан чыгарып бир ишаратын кылып тобо деп коелу деп атабыз. Ошол кезде кыргыздын касиети толот деп ырымын кылып атабыз. Андан ары бир чоң адамдын жан дүйнөсүндө да бир өзгөрүү болот. Ушул жуманын 4-чү иш күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар. Бир түндө бир өмүрүңүздөр өлүп, жаңы күнүңүздөр пайда болсун. Эски түшүнүүңүздөр өлүп, бир жаңы түшүнүктөр пайда болсун. Сак саламатта туруңуздар.